аябай сулуу сүйлөйт. Байкадыңызбы? Сулуу сүйлөп уктатат любой. Каяктан окуган билбейм. Бул Мырзакайдын центринде айыл аймагым поликлиника болгон. Мен өзүм врачмын кесибим. Ушул жерде да иштегенмин. Ушуну мынабы өкмөт акимгемде деп айтты билбейм. Мен ошо сессияда айттым, Руслан, элге сал муну. Элдин эгер 51% бере бер десе, ал дедим. Десем элге салдырбады. Мен жамааттарга салсам, сиз чакырык жасап атасыз, сизди мен СМГ берем деп, шуну алып коюшту. Элге салган жок. Шуну кайра кайтарып беришиңиз керек элге. Себеби бул муниципалдык менчик деген, бул элдин менчиги. Биздин өкмөт аябай сулуу сүйлөйт. Байкадыңызбы? Сулуу сүйлөп уктатат любой. Каяктан окуган билбейм. Сулуу сүйлөп уктатпайт. Сизди да уктатайын деп атат. Анан ушу боюнча суроо бересизби? Менде суроо көп дагы. Ушу боюнча суроо берип аласызбы? Өкмөткө же кереги жокпу? Мен эмнеге алып койдуң деп? Жок, берейин. Эмнеге алып койдуң? Сен элге салбай деп айтасызбы же? Мына кагаз берейин сизге. Жок. Мен бир нерсеге мына таң калып атам да, сиз менчи. Эми жергиликтүү кеңештин депутаттары, айыл өкмөтү бир эле жумушту аткарасыңар, бир эле жерде отурасыңар. Анан ичинен чече албай калдыңарбы деп атам да. Жок, мени угуп туруң. Бул айтат, Руслан айтат, Амантур ака экөөбүз дайым элге күйөбүз дейт. Мен эл үчүн күйөм, бул чөнтөк үчүн күйөт. Мына бетин айтам. Республикалык бюджеттен 60 койкалуу больница салынгандан кийин бул поликлиника мындай бошоду. Себеби Дусу деген участкабызда больница болгон. Ол жердеги 3 отделение больницага жылды. Наркы тараптагы больница бош калды. Биз өзү ушундай кээ бир топтордун кызыкчылыгына каршы чыгып, мындай мамлекетке буларга конфликт кылбайлы деп биз мамлекет Кабминге дери кат жазганбыз. Баардык комиссия түзүлгөн Кабминден. Минздрав ал жактагы зданияны айыл өкмөткө бербей койду. Ал бул объект айыл өкмөттүн муниципалдык менчигиндеги объект. Бүгүнкү күндө биздин урматтуу депутатыбыз айткандай туура бүгүн эми ачык эле айтып коюшубуз керек. Азыр өзү айткандай келише албай аткан нерсебиз бар. Мен бүгүн айыл өкмөттүн ген планын бүтүрдүм. Ушул депутаттар менен. Биз бүгүн 4000 жарандын маселесин чечүү максатында ГИК менен маселелерди көтөрүп үй салганга аракет кылабыз. Бул депутатыбыздын саясаты, бул келген өкмөт, бул иштебеш керек, бул башка кылыш керек деген тема менен бүгүн группаларда да ушундай маселелерди таркатты. Мен эч нерсе дебедим. Поликлиника бүгүн мыйзамдын негизинде муниципалдык менчик, больницанын зданиясы жетиштүү. Биз аларга катты жөнөтүп, Минздравга жөнөтүп. Түшүндүм. Сиз